Ассаламу алейкум устаз, шариатта аялды башкаруу кандай? Сиз суроо башында эле духуңуз түшүп калганы көрүнүп атат го бияқта. О, болбойт андай. Өзүм кызыктай болуп кеттим. Сиз мага чыгыңыз сабактан кийин. Эч ким көрсөтпөй, акыры машина жакка келиңиз. Дуктан берейин сизге. Кандай бул? Шариатта аялды башкаруу кандай деп. Куранда Аллах таала айтат: "Ар-риджалу каввамун ала-ниса". Сизди жылындап аткан жокпуз, туура окуйбуз, бирок дух түшпөсүн тууган. Эркек эркекте. Ар-риджалу каввамун ала-ниса, эркектер аялга башчы болот дейт. Сиз үй бүлөнүн арстанысысыз. Лев. This is a lion. Күчтүүсүз. Сиз үй бүлөнүн эмесиз да, күчтүүсүз. Анан эркек адам башкаруучу болот, аял киши ошол күчтүү эркектин көлөкөсүндө жүрөт. Бирок ошол тафсирде имам Матуриди Таъвилатул Куранда айтат, эркек сыфатул кавама, башкаруу укугун жөн эркек болгон үчүн эле эмес. Туурабы? Азыр эмне деген нерселер жасалмалар чыгып кетти. Алигиси болгон үчүн эле эмес эркек адам. Эркек адам үй бүлөсүн карап, багып, күйгөндүк үчүн ошол нерсе берилет. Түшүндүңүзбү? Орун алмашып кетпесин эч качан. Себеби бүгүнкү күндө аялдарга камчыны алдырып койдук. Айттым го. Азыркы заманда кааласаң да, каалабасаң да аял башкарат. Башкарса да мейли, главный туура жакка башкарса болду дейт. Субханалла, тизим кетип калыптыр да. Эми таксырды шылдыңдап аткан жокпуз, сыртка чыгып мени уруп жүрбөсүн анан. Же интернеттен акылдуулар мага акыл үйрөтүп жүрбөсүн. Эми биз мындай күлкүң келет да, кээде кантип күлө албайсың. Биз эмне кенен күлө албай кала турган заманда болуп калды. Мынтип, адам эми сезимди бошотуш керек. Күлгөндө күлүш керек, ыйлаганда ыйлаш керек. Эми бирок эркек адам көп ыйлабаган жакшы.